Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин АТК 219 тайпасынын студенти мен Эшимбек кызы Диана. Саламатсызбы? Кыргыз тили жана кыргыз адабияты сабагы боюнча окутуучу Исраилова Нускайым Абдыганиевна. Сабактын темасы Узакбай Абдукаимовдун өмүрү чыгармачылыгы жана Майдан романы. Узакбай Абдукаимов кыргыздын чыгаан романист жазуучусу. Белгилүү котормочу, прозаик, акын жана драматург Узакбай Абдукаимов 1909 жылы Ош областынын Сузак районундагы Багыш айылында туулган. 1919 жылы Көк интернатына кирип, аны бүткөндөн кийин 1922 жылдан 1925 жылга чейин Ташкенттеги Казак-Кыргыз институтунда окугандан кийин Фрунзедеги Кыргызстан педтехникумга которулган. Абдукаимов Узакбай кепти кармайт узатпай, сүйлөгөн сөзүн карасаң чилге тарткан тузактай. Демекчи, бул ырсабында айтылгандай, ал бир кептин нарк насилине маани берип, ойноп сүйлөсө да ойлоп сүйлөгөн өтө кылдат, ойчул жана калыс адам болгон. Болочок жазуучу студент кезинде эле тилчи мугалимде жетишсиз болгондуктан биринчи баскычтагы даярдоо классына сабак бере баштаган. Ал 1929 жылы институтту ийгиликтүү аяктайт. 1942 жылы улуу атамекендик согушка катышат. 1945 жылы согуштан кайткандан кийин Кыргызстан мамлекеттик басмасында жазуучулар союзунда эмгектенген. Узакбай Абдукаимов котормо ишине 1933 жылдан баштап киришкен. Орус жана батыш адабияттары менен жакын таанышып, аларды кыргыз тилине эң жакшы которгондуктан анын котормосундагы чыгармаларды окуганда чыгарманын котормо экендиги унутулуп калат. Демек, жазуучу аларды жөн гана которбостон кыргыз тилинде кайра жараткан. Кийинчерээк ал өзүнүн нукура талантын, бүткүл чыгармачылык жолдомун, өмүрүнүн акыркы жылдарын улуу атамекендик согуш темасына арналган Майдан романын жазууга жумшаган. Майдан романы кыргыз адабиятында психологиялык романдардын катарына кирет. Жазуучу романды жазганга чейин көптөгөн чыгармаларды которуп, ал мектеп аркылуу тарбияланып, орус жана дүйнөлүк классикалык адабиятты мыкты өздөштүрүп, сүрөткерликтин сырларын үйрөнүп такшалган. Майдан романы жазуучунун өмүр аягында жараткан перзенти. Бул анын адабий керези, бүткүл жашоосундагы чыгармачыл изденүүлөрүнүн жыйынтыгы. Чоң таланттын аккууры. Майдан көп аспекттүү жана көп пландуу роман. Майдан романы согуштун алдындагы жай турмушту сүрөттөө менен башталат. Роман жайлоонун толуп турган кези. Табиятка көрк берип, оргушта баккан суусун, көйкөлүп, килем төшөгөндөй жайкалган көк шибердин, тынч турмушта гүлдөп төшөгөндөй жайкалган көк шибердин, турмушта гүлдөп өнүккөн колхоздун чарбасын, 4 түлүк мал жайлаган керемет көрүнүшүн көз алдыга келтирет. Майдан романы эмне себептен психологиялык роман деп аталат? Адамдын ички жан дүйнөсүн психологиялык анализге алган чыгармалар психологиялык чыгармалар деп аталат да. Ал роман жанрында жазылса, психологиялык роман катары саналат. Узакбай Абдукаимовдун Майдан романы мына ошолордун катарына кирет. Ал романдагы психологизмдин күчтүүлүгү жагынан кыргыз адабиятын жаңы бийикке көтөрдү. Чыгарманын сюжети татаал, каармандары көп.
окуя негизги образдардын жашоо турмушуна карата бир нече багытта өнүгөт. Романдагы башкы каармандардын бири Качкенин согушка чейинки жай турмушундагы мүнөзүнүн алсыздыгы. Кийин оор кырдаал каармандын психологиялык жактан өзгөрүүсүн алып келди. Аны кайрадан тарбиялады. Жазуучу романда Качкенин образы аркылуу согуш кайгы капаган алып келбестен адамды чыйралда турганын далилдеди. Ошондой эле романдагы каармандарын атай кетсем: Бермет, Кыдырбек, Шарапат, Саадат, Мырзабек, Жапаркул, Аруке, Чынаркан, Сарыгүл жана башка. Майдан романы улуу атамекендик согуш жылдарындагы Совет элинин каармандык эмгегин, фронттогу баатырдык иштерин реалисттик дем менен сүрөттөө жагынан, адамдардын жан дүйнөсүн ичкериден тереңдетилген психологиялык чыңалуу менен ача билүү жагынан, стилдик жаңы курулмалары жагынан жаңычыл чыгармаларды катарына келип кошулду.